Вирус башка организмден тирүү клеткалардын ичинде гана көбөйүүчү жугуштуу оору. Бактериядан айырмаланып, клеткадан сырткаркы чөйрөдө өспөйт. Адистердин айтымында учурда вирустук жугуштуу дарт кеңири таралууда. Азыркы заманда бул вирустун эпохасы деп коет да. Бул вирус менен жабыркаган организм эң биринчи бул иммунитеттин түшүшүнө алып келет. Иммунитетти жабыркатат. Мына биз ковид инфекциясында көрдүк го. Бул ковид инфекциясы да бул вирус кандай кабылдоолорго алып келди. Кандай организмде иммунитеттерди түшүрүп, кандай кабылдоолорго алып келди. Вирустун ар кандай түрлөрү болот. Алар көбүнчө организмде көпкө чейин билинбей сакталып, суукка орунганда, күн нурунда узакка жүргөндө, рентген нурларынан, шишик оорусун пайда кылуучу химиялык заттардан, психологиялык терс көрүнүштөрдөн жана башка таасирлерден улам жанданып, оору пайда кылышат. Вирус түшкөндө ар бир вирустун симптомдору ар түрдүү болот. Мисалы үчүн вирус, респиратордук вирус, бул катаралдык симптомдорду чакырат. Мына папилломанын вирустары. Булар эң билинбейт, организмге кандай түшкөнү эч кандай симптом бербейт. Эпштейн-Барр, энтеровирустар. Энтеровирустар эң биринчи булар ичегеге түшөт дагы, ошол ичегенин функциясынын бузулушуна алып келет. Ошол вирустун өтө көп түрлөрү онкологиялык дарттарга, ошол биздин онкогематологиялык дарттарга көп дуушар кылат. Дарыгерлердин айтымында организмге пайдалуу вирустар да бар. Мисалы бактерияны жеген вирустар. Бирок бул башка вирус түрлөрүнөн кооптонбоо дегенди билдирбейт. Эгер адам вируска каршы күрөшүү үчүн иммунитетин көтөрүп, убагында уктап, туура жана витаминдүү тамактанбаса, түрдүү ооруларга чалдыгышы ыктымал. Иммунитети начар организм бул вирусту көтөрө албай калат. Бул ошол вирустун чакырган кабылдоолоруна организм туруштук бере албай калат. Ошон үчүн мына көбүнчө боюнда бар. Кош бойлуу кезде дагы ошол вирустар кандай кабылдоолорго алып келет. Ошол боюнан түшүү, ара төрөлүү, ошондой көп кабылдоолорго алып келет. Ошон үчүн бул вирусту дагы алдын алып профилактиканы күчөтүш керек. Вирустарды жугузуп албоо үчүн гигиеналык эрежелерди сактап, таза абада сейилдеп, спорт менен алектенип, ден соолугуңузга кам көрүү керек экендигин адистер белгилешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.